Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн башатында зор саясий тарыхый окуя катары 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышын айтууга болот. Бардык көз карандысыз мамлекеттердин эң башкы белгилеринин бири анын тили, маданияты көөнөрбөс тарыхы экени талашсыз. Мамлекеттик тил ар бир улуттун анын мамлекетинин иденттүүлүгүн аныктоочу фактор жана коомдук мамлекеттик турмуштун бардык катмарында адамдар ортосундагы мамилелердин каражаты катары эсептелет. Алгачкы демократиялык эркиндиктин айдыңы улуттук аң сезимдин ойгонуусунун натыйжасында мамлекеттик тил макамы кабыл алынганына 32 жыл болду. Андан бери кыргыз тили мамлекеттик тилге мүнөздүү бардык базалык тарбиялоо, окутуу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, билим берүү, саясий идеологиялык милдеттерин аткарып келе жатат. Бирок маселелер дагы жок эмес. Ошол мамлекеттик тилдин саясий, укуктук негизин түзүү, тиешелүү мыйзам актыларын камсыздоо жана кыргыз тил мыйзамынын кынтыксыз аткарылышы боюнча көптөгөн көйгөй бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик маанидеги документтерден көчөдөгү көрүнөк жарнактарга чейин ката жазылып, эне тилдин кадыры кеттирет адистер. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири да мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көчөнү карагылачы, көчөнүн тили ошол мамлекеттин жүзү. Көчөдөгү жазуу көрүнөктөргө, жазмаларга кандай мамиле кылсаң, өзүң демек ошол мамлекетиңе, борбор шаарыңа карата ошондой мамиле кылат деген түшүнүк бар. Баягы кыргыздын жакшынакай сөзү бар го, эшигин көрүп төрүн өт деген. Так ошондой мына аэропорттон түшкөндө эле биздин мамлекетти бу кыргыздыкыбы же кытайдыкыбы же тиги батыштыкыбы деген, же орустукубу деген ой пайда болот. Түшкөндөн баштап теңирден жазгандарым бар ката. Мына бул жерде караңыз, ак ала, көк ала, сары ала, жашыл ала болуп, мындай бир форма жок. Бирдиктүү бир форма жок. Улут болсоң тилиң менен улутсуң дегенде иш жүзүндө башка көрүнүш калыптанган. Азыркы ааламдашуу доорунда эне тилин бартабаган келечек ээлери кездешет. Ал тургай жооптуу кызматтарды ээлеген аткаминерлер дагы мамлекеттик тилди жеткиликтүү билбегени коомчулукка ашкере болгон. Эң жогорку кызматтагылардын жазган каттарында канчалаган каталар жүрүп, элге журтка шерменде болуп аттык. Мына ошондойлордун мындан жол бербеш үчүн президент катуу тапшырма койду. Ушундайларды тескеп туруп, мына президенттик администрацияны текшериңиз. Өкмөттүн аппаратын, жогорку кеңештин аппаратын, министрликтин, мэриянын бардыгын ушундай иш кагаздарын жүргүзүү боюнча маселени катуу тыкыр көзөмөлгө алыңыз. Уят деген маселени койду. Мындан ары кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча ыраттуу иш жүргүзүү колго алынды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү улуттук комиссиянын укугун жогорулатып, тил саясатын ишке ашырууну жакшыртуу максатында президент тил жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми мамлекеттик тил комиссиясы президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия болуп кайра түзүлдү. Анын курамына буга чейин тил боюнча бир нече тармакта иш алып барган мекемелер кошулду. Алардын катарында Улуттук илимдер академиясынын алдындагы Кыргыз энциклопедиясы башкы редакциясы мекемеси, өкмөткө караган терминологиялык комиссия бар. Мамлекеттик тилге тиешелүү маселе бир жерде турса, бирдиктүү саясат жүргүзгөнгө, бирдиктүү иш алып барганга, бирине бири жардам бергенге толук мүмкүнчүлүк болот. Максат ушу мамлекеттик тилди ордуна коюш керек, мамлекеттик тилдин аброюн көтөрүш керек. Анан биздин жанагы чиновниктер мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүш керек, сүйлөш керек, баарын аткарыш керек. Канчанчы суроого келгенин дагы айтып атат. Мамлекеттик көз карандысыздыкты коргоо кандай милдеттүү болсо, тилди сактап аны өнүктүрүү да ошондой мааниге ээ. Бул үчүн мамлекеттик тилди өнүктүрүү чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты жүргүзүү замандын талабы. Дал ушул максатта президенттин жарлыгы менен Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси улуттук комиссиянын карамагына өткөрүлүп берилди. Кыргыз тилине мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө тиешелүү бардык жана түзүмдөр кандайдыр бир аянтчада баарыбыз ири отуруп тиз кеңешип, канткенде мына бул компонентти ошо кыргыз тилдин ошо жаңы нугуна салып, кыргыз тесттин талаптарына ылайык иштеп чыгабыз. Канткенде бул коюлган маселелерди аткарабыз, талаптарды деп ушундай жаңыча иштөөгө бир ушундай бир жакшы аянт түзүлүп атат. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия 1998 жылы түптөлгөн. Андан бери бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Кыргыз тилчи окумуштуулар соңку өзгөрүүлөр мамлекеттик тил саясатын оң жолго салууга түрткү берет деген пикирде. Бул биз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Эгерде биз азыр
жалпы коомчулук, ошол мамлекеттик тилге тиешеси бар адамдар, уюмдар, жалпы эле мамлекеттик органдар, мекемелер, анан жергиликтүү өзү башкаруу органдары ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, биргелешип иштеп кете турган болсок, анда мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн бул абдан чоң мындай бир биз үчүн жакшы бир секирик боло тургандай жакшы жардык деп айтат элем. Ата бабаларыбыз ата мекен Кыргызстанды, экинчиси эне тилибизди мурас катары калтырып кеткен. Мекен жана эне тили бир коомду улут катары кармаган жана улуттук аң сезимди өнүктүргөн эки чоң ыйык баалуулук болуп саналат. Мамлекет тарабынан улуттук тилибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн баардык камкордуктар көрүлүп келет. Эми мамлекеттик бийликтин борбордук жана жергиликтүү органдары, муниципалдык мекеме ишканалар, укук коргоо органдары, билим берүү жааты алардын милдеттүү түрдө толугу менен ишке ашырылышын, мыйзамдык, укуктук талаптар кынтыксыз аткарылышын камсыз кылуусу калды. Уланбек Тиканбаев, Азамат Жапаков, Ала-Тоо 24, Жума кайрык.